Кутман таң ардактуу телекөрүүчүлөр, ишембинин эрте таңында 5-каналдын Ыр майрам программасы аркылуу көрүшүп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Кимде ким жаңыдан ойгонуп биздин катарга кошулган болсо, эч жакка алыстабаңыздар. Сиздерге Кутман таң каалаган 5-канал. Ал эми чай үстүндө отурган жалпы мекендештер, тамагыңыздар таттуу болсун. Ал эми ыр сүйүүчүлөр, комуздун коштоосундагы кыргыз ырларын сүйүүчүлөр болсо, экранга жакыныраак отуруңуздар. Анткени биздин алдыңкы программанын ичинде ыр майрам сиздердин жан дүйнөңүздөргө азык тартууламакчыбыз. Азыр болсо менин алгачкы коногум бар. Биздин Кыргызстанда өзүнүн салымын кошуп келе жаткан ишкер Таалайбеков Айдар Таалайбекович биздин конокто. Кош келипсиз. Жакшы келип алдыңыздарбы? Кутман менен эл менен амандашып, саламдашып алсаңыз болот. Саламатсыздарбы кыргыз элим, баарыңыздарга чоң салам. Кутман таңыңыздар менен чоң рахмат ушундай эфирге чакырганыңыздарга. Биз абдан кубанычтабыз. Биз билебиз, сиздер тоңдурулган тамак аштын 30дан ашык түрү менен иштеп, алектенип жатат экенсиздер. Бул ишти кайсы жылдары баштадыңыздар? Баштоого эмне себеп болду? Кантип баштап калдыңыздар? Ошол жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул жумушту 2021-жыл 6-июнда баштаганбыз. Бул жумушка эмне болуп баштанып калдык? 3 жыл 2021-ге чейин 3 жыл банкта иштечүбүз. Банктан чыгып, анан ушул жумушта 1-2 жолу доставка кылып калгам, жардам берип тааныштарыма. Анан ошол себептен кызыгуулар пайда болду. Банктан чыккандан кийин ушул жумуш менен алектенип көрөлүк дедик. 2021-жылы баштаганбыз. Буюрса ошол жылдан бери келатабыз. 2 жылдан бери Кудай буюрса дагы алдыга умтулалы, көп Кыргызстанга салым кошолу деген ниеттерибиз бар. Кудайым буюрса. Ошол. Демек сиз доставкада иштеп жүрүп, анан ушул тармак менен иштеп көрсөм болот экен деген ойлор ошондон улам келген экен, Ошол жылы ачылганда канча киши иштегенсиздер? Азыркы учурда канча киши эмгектенип жатат бул тармакта? Жаңы ачылганда бир технологубуз бар, анан бир эже менен общий үчөөбүз баштаганбыз. Азыркы күндө 6 иштейбиз. Мен менен чогуу 6 киши. 5 түйгөн эжелерибиз бар. Ар ким бир технологум бар, жардамчым. Андан сырткары 4 эже иштейт. Баары колго түйүлөт, колго жазылат, бүт ручной работа. Ошол. Ичинде кой эти, уй эти. Бул тамак аштын эмеси баары уй этинен жасалат, анан тоок этинен бар. 4-5 бит тоок этинен, калган баары уй этинен, таза, халал, адал. Баары таза. Продукция деп айта аласыз, Бүгүнкү күндө кайсыл жактарга экспорттоп жатасыздар? Пока экспорт кыла элекпиз, пока Бишкек шаар ичинде эле. Кудайым буюрса, суроолор көп. Ошто ачыңыздар, Көлдө ачыңыздар, Таласта, Нарында ачыңыздар деген суроолор болуп атат. Кудайым буюрса, алдыңкы жылдары ошол максатка жетебиз деген ойдобуз. 1-2 жыл убагында Кудай буюрса Кыргызстандын бүт 7 областына жеткизип, 7 областына койгонго аракет кылып атабыз. Азыркы учурда чоң бир максат коюп, цех салалы деген мезгилдебиз. Кудайым буюрса ошо менен иштеп атабыз. Акыркы бир 2-3 айдын ичинде Кудайым буюрса цех салынып даяр болот. Ошондо дагы Кудайым буюрса көрүүчүлөргө, биздин сатып алуучуларга, меймандарыбызга көрсөтүп так маалымат беребиз. Инстаграм баракчабызга дагы чыгарабыз. Кудайым буюрса. Өнүгүүнү жолдасыздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ким деп ойлоп жаткан болсоңуздар, 30дан ашык тоңдурулган продукция компаниясынын башкы директору Таалайбеков Айдар Таалайбекович биздин конокто. Кызыктуу суроолор бар болсо, сиздер Инстаграм аркылуу дагы көрүп, кенен маалыматтарды тапсаңыздар болот. Ал эми ушул 30дан ашык продукциянын өндүрүү учурунда буларды кантип ойлоп таптыңыздар? Кимдин идеясы, кимдин салымы чоң дегендей? Негизи бул жумушта атайын технологдор болот. Ачыгын айтканда алар көп жылдан бери алектенип келишет. Анан бул жумушта мисалы талаш тартыш болот. Мисалы биринчи очередь айлыктан ким айлык көп төлөсө ошакка барат. Анан ким жакшы мамиле кылса ошакка барат. Анан менин бир жакшы жардамчы эжем бар. Ал эже менен ушул 2 жылдан бери иштешип келип атабыз. Бири-бирибизге поддержка берип буюрса ошол эже менен жакшы максаттарыбыз бар. Ушу Кыргызстанды тамак аш боюнча алдыга кичине жылыш кылалы деп таза колдон келишинче
таза иштегенге аракет кылып атабыз. Бул жумуштун оорчулугу дагы бар. Бүт колго жазалат. Кээ бирки күндөр болот, 12-1ге чейин иштеген күндөр болот, жетишпей калганда. Кызуу эмгектенүүдө, жалпы баарыңыздар. Ал эми мындай азыркы биздин пельмендер цветной болуп да чыгып калды го. Буга эмнелердин жардамы менен? Краска. Бул жашыл жок, көп кишиге кызыктуу. Бул жашыл пельменибиз. Бул пельмендин аты пельмень шпинатного теста деп коет. Таза тестага шпинат, натуральный шпинат кошулат, тестанын өзүнө. Анан ушундай болуп түйүлөт. Ушундай болуп жашыл түскө айланат. Аталышыңыздар вкусняшки деп турат. Эмне үчүн орус тилинде аталып калдыңыздар? Орус тилин эмне үчүн аталып калган тилекке каршы чын айтсам айта албайм. Бирок 4-5 адам болуп ушинтип ойлонуп, таразага тартып атып, ушу вкусноежки деп тандалып калган. Негизи орусча кандай айтсам. Анан бир айта кетчү нерсе, негизи чынын айтсам, Кыргызстанда бул биз ачылып атканда жаңы өнүгүп келаткан неме болчу. Мисалы, тоңдурулган тамак аш. Азыркы күнгө чейин болот. Мисалы, килограмм самсыны мисалы 550 сом десең, үйдөн жасаган жеңил да, мисалы 1 килограмм эт аласың, 1 килограмм эт алсаң канча самсы чыгат деп ойлойт. Бирок мунун эмгеги, түйшүгү аябай чоң. Аябай мындай качествону талап кылат. Мисалы, алгандарга же ушул жумуш менен алектенбегендерге жеңил көрүнөт экен. Мисалы, үйдөн жасап койсо, ой, оңой эле да, мунун эмне эмеси бар, эмне ушунча кымбат деп. Бирок иш жүзүндө келерде бул аябай эле оор. Биринчи очередь качествону караш керек. Экинчиден ушул мисалы алган клиенттерге, алган эмелерге жагыш керек. Ошонун баарын мисалы ойлоп, издеп, ошонун баарын аракет кылыш керек да. Ошол эле учурда санитардык тазалыгына да жооп бериш керек азыркы учурда, Анан ал жагын ким көзөмөлдөйт? Кимдер келип, текшерүүлөр келип турабы? Текшерүүлөр келип турат. Санэпид станция келет, ал келет. Мисалы ошондой эмелер бар да. Анан мисалы ар бир эле эменин өзүнүн түйшүгү болот экен чынында. Албетте. Ар бир эмгектин өзүнүн түйшүгү болот. Сен көп эмгектенсең, акыры ошол жумуштун алтын аягынан суу ичесиң дейт. Буюрса, көп убакыт өтпөй эле сиздер бул өндүрүш менен Кыргызстандын баарына таанымал болосуздар деп эсептейбиз. Ал эми сиздерден сурайын дегеним, бул продукциялардын ичинде эң көп сатылып жаткан кайсы продукция? Эң көп вареники менен пельмень. Ал негизи эле мисалы биздин эле жумушта эмес, негизи эле ушул тоңдурулган тамак аштардын арасынан ушул жакшы өткөн вареник менен пельмень болот экен. Ал вареник да бат, эртең мененки завтрака, пельмень болсо мисалы жетишпей атканда же бат анан качествону да карашат экен да. Мисалы Кудайга шүгүр, ушул 2 жыл аралыктан бери пельменьге, варенике негизи эле ушул 30 түрдүн эмесине жалап боло элек. Эми майда чүйдө болот экен 5 кол тең эмес дегенде баардык адамдарга прям 100 адам алса 100 адамдын бир экөөсүнө жакпай калат. Аны деле мисалы бул жумушта ошондой болот экен. Анан жакпай калгандар бизге отзыв айтса, биз ошонун үстүнөн иштеп, дагы күч алып, жакшы бир алдыга умтулат экенбиз. Ал дагы бизге болсо чоң түрткү болот экен. Негизи эле мисалы бул жериңиз мындай болуп калды десе, ошол замат эле жумушчулар менен ошол проблеманы, ошол көйгөйдү чечкенге аракет кылат экенсиң. Ошонусу менен да түрткү болот экен. Анан азыркы учурда мамлекеттик тилге абдан басым жасалып, тилди өнүктүрүүнүн үстүндө жүрүп атабыз. Сиздерде ойлор барбы кыргыз тилине аталышына өтсөк деген? Пока аны чынын айтсам ойлоно элекпиз негизи. Бирок Кудайым буйрса чоңоюп, дагы өсүп, алдыга кадам таштап эметсек, Кудайым буйрса аны албетте караштырышыбыз керек, албетте кыргыз тилин өнүктүрүшүбүз керек. Анан Кудайым эметсе, аны деле кыргыз тилге которуп, кыргызча алып барса болот. Анткени биздин чыныгы кыргыздын бычакка сап болор уул кыздары ар бир өндүрүүчүлүк иштерини баштаганда кыргыз тилинде баштоо милдеттүү түрдө кабыл алынса дагы абдан жакшы болмок. Бул биздин өнүгүүбүзгө салымын кошулат деп эсептейбиз. Дагы келечекте кандай планыңыз бар? Эмнелерди дагы жасасам деп жатасыз?
Келечекте ушул чынын айтсам мен могул жумушка келип калаарымды билген эмесмин, ойлонгон эмесмин. Бирок азыркы маалда жакшы пландарым бар, жакшы ойлорум бар. Азыркы күнгө чейин ата-энем чынын айтсам ишенбейт. Мисалы эркек адам кантип тамак аш менен алектенсин деп. Бирок ошого карабай, Кудайым буюрса ушул ата-энемдин эмгегин актап, ата-энемдин мындайча айтканда мага болгон ишеничин актайын деп аракет кылып атам. Колдон келишинче күчүмдү салып атам, бүт аракеттеримди ушул жумушка кылып атам. Кудайым буюрса тим более тамак аштан мисалы адал эмгек кылсаң, адал жазасаң, жакшы иш кылсаң, тамак аштын берекеси аябай жакшы болот экен. Мисалы аз таппасаң дагы зато берекелүү болот экен, көпкө жетет экен. Анан ушу көп адамдардын мисалы жакшы бата тилек эмелерин алат экенсиң. Элдин алкышындагы болгон иш экен, үй бүлөлүүсүзбү? Жок, бойдокпуз. Бойдоксуз. Анда урматтуу теле көрүүчүлөр, буюрса келинчеги даяр тамактарды эле жасап отуруп кала турган Айдар мырзанын иштерине ийгилик каалайбыз. Анан дагы сурап кетүүчү нерсе, сиз жумушчуларды алганыңызда эмнесине көңүл бурдуңуз? Биринчи очередь тың болуш керек, тыккан болуш керек, анан таза. Мен өзүм эле негизи тазалыкка көп маани берем. Үйдөн деле, көчөдөн деле, мисалы үйгө келгенде тазалыкты биринчи очередь сакташым керек да. Өзүм да ошого көнүп алыптырмын. Бүт эле жерден машина болобу, үй болобу, көчө болобу, бүт жерден тазалыкка биринчи басым жасайм. Азыркы күнгө чейин биринчи очередь качествону карайм. Эжелерди мисалы көп киши таң калат азыркы убакка чейин, мисалы сен кантип башкарып атасың, кантип алып барып атасың. Бирок эркек адамга чынын айтсам бул жумуш оорураак болот экен, бирок мен ошого карабай болгон күчүмдү жумшап атам. Эжелерди урушчу жерден урушам, мисалы элементарно колуңарды пат-паттан тазалап жууп тургула, перчатка кийгиле, чепчик кийгиле, чечпегиле, эшикке муун менен чыкпагыла, сменный менен чыккыла деп. Ошонун баарына мисалы эркекке аябай эле оор болот экен. Анан аял кишини урушсаң, эркек урушса мындай катуураак тиет окшойт да. Башында бир жылдай кыйналып жүрдүм. Муну айтып койсом кандай болуп калат, урушуп койсом не болуп калат деп жай айтып жүрдүм. Анан азыркы убакытка чейин мисалы алар уже менин характеримди билип калды, мен алардыкын билип калдым. Мисалы акырын айтам, түшүнөт да. Мурун болсо таарынычы, мага дагы катуу тийчү, мисалы эмнеге карабайсыңар, эмнеге эметпейсиңер деп. Азыр Кудайга шүгүр, жыл өткөн сайын, айлар өткөн сайын уже бири-бирибизди түшүнүп, бири-бирибизге кылган мамилебизди көз караштан, мындайча айтканда көз караштан түшүнүп калдык. Кудайым буюрса алдыга койгон максаттар ушта биринчи очередь качество. Ошо качествону карап, Кудайым буюрса жакшы максаттарга жетели деген ойдобуз. Готовый, даяр болгон продукцияны өзүңүз барып көзөмөлдөп текшерүүдөн өткөрүп аласыз. Ооба. Мен ошол бул жумушта мисалы эртеден тургандан баштап жатканга чейин ушул жумуштамын. Ушул жумуш менен эртеден кечке алекмин. Эртең менен барам, базарга өзүм барып закуп кылып берем, өзүм тандап эметем. Жумушка алып келем, закупун чыштайм, андан кийин жетпеген кем карыштарын алып келип берем. Кээде жетишпей атканда доставканы дагы өзүм кылып коем. Заказды дагы азырынча мисалы өзүм принимать этем, өзүм заказды кабыл алып, кээде өзүм жеткизген күндөр болот, көп эле болот. Ошол. Азаматсыз, чынында эле күчтүүсүз, чынында эле мыктысыз. Сиз кайсыл жактын баласы, кайсыл жактын? Негизи Нарындын кулуну болом, бирок Бишкек шаарында чоңоюп өсүп калдык. Окуу жайды Бишкек шаарында аяктадык, бирок Нарындан болобуз. Мына ушундай ишкер уулду тарбиялаган үй бүлө кандай үй бүлө? Ата-эне кайсыл жумуштун? Ата-энем карапайым эле, атам, апам дагы Нарындан болот. Экөө классташ болот, бир мектепти бүткөн, бир окууну бүткөн. Өзүм 3 тууганмын, бир эжем бар, анан 2 эжем бар. Мындайча айтсам, бирөө улуу, бирөө болсо эгизим болот, кыз. Азаматсыздар, эгиздин түгөйү, кыргыздын чыган жигити экенсиз, Дагы эмнелер жөнүндө айткыңыз келет? Мактаңызчы бир.
өзүңүз жасап жаткан өндүрүштү болушунча мактап бериңизчи. Мындай экен, бул жумушта мисалы азыр деле түз эфирдебиз. Мисалы Самсың меники аябай таттуу, аябай даамдуу десем ишенишпейт. Эмнегедир? Бирок аны мисалы биз деле азыркы күнгө чейин айтабыз. Биринчи ар бир адам жеп көрүш керек деп. Мисалы жеп заказ берип атканда сурайт, эже даамдуу. Бирок мен өзүм заказ кылып атканда мени эч ким мындай ойлобойт, эркек адам башкарат экен, эркек адам деп. Бирок баары эле эже деп жазат. Анан мен деле айтпайм мисалы. Анан мен айтам, эже даамдуу дейт, сиздерге жагат деген ойдобуз деп коем. Жеп көргөндөн кийин обязательно бизге айтып коюңуз кандай экен деп. Жеп көргөндөн кийин анан 100% деп да айтпасам дагы бир 80-90% бизден алган алуучулар жактырып, өзүнүн аябай ушундай даамдуу экен, чоң рахмат, өнүгүп өскүлө деген ушундай жакшы каалоо тилектерди айтканда кадимкидей күч берет экен, дем берет экен. Кээде болот, мисалы 5 кол тең эмес дегендей дагы бир 10 киши алса, бир кишисине может жакпай калышы мүмкүн. Несі жақпай қалады, качество емес, таза емес екен деп аларға мисалы бирөөсү чыгат экен эт көп жебегендер, бирөөсү чыгат мисалы картошка көп жебегендер, ошондой арасынан алармандар болот. Аларды дагы мисалы иш жүзүнө эметип мындай, аларды дагы эметкен бир өзүнчө бир чоң эме экен да. Кандайча айтсам, мындай алдыга түрткү болот экен. Клиент мындай болуш керек экен, алуучуларга мындай кылыш керек экен. Уже азыр мисалы жазганда эле клиент заказ берип атканда эле уже билесиң да, бул кандай клиент экенин, бул клиентке кандай мамиле кылыш керек. Ар бир клиенттин өзүн обработка кылып, ар бир клиент менен өзүнчө мындай иш алып барып, заказ алганды уже үйрөнүп билип калдык, Кудайга шүгүр. Элдин дагы тилин таап, мисалы жеңил болуп калат экен да жыл өткөн сайын. Биздин телегөрүүчүлөрдөн келген SMS билдирүүлөр бар экен. Саламатсызбы, ата мекендик чыгарылышты колдош керек, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз дейт. Саламатсызбы, бүгүн кызым Керес Кулдун туулган күнү, узун өмүр, чын ден соолук каалап, куттуктап коесуздарбы. Уулдарын урматын көрсүн, үй бүлөлүк ынтымак, бакыт каалайбыз. Саламатсыздарбы, адрес жаза айта кетсеңиздер дейт. Бүгүнкү туулган күн ээлерин чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бакыттын гана бакчасында гүлдөп жаркып жашай бериңиздер. Сиздердин дарегиңиздерди сурагандар дагы ашыктар болот. Негизи биздин дарегибиз, биз өзүбүз 3-микрорайондо жайгашканбыз. 0508 33 66 88 558 33 66 88 номерине байланышсаңыздар, сизге полный суроо жоопторуңузга жооп беребиз. Анан Бишкек шаары боюнча 3 точкабызда биздин тоңдурулган тамак аштын эмелери сатылат. Ал болсо 3-микрорайондо дагы бирөө 10-микрорайондо, анан бирөө Акынбаева Билинка кесилишинде. Жанагы айтылган номерлер менен байланышсаңыздар, бүт суроо жоопторуңузга жооп беребиз. Мына ушул даректер аркылуу байланышып, бүгүнкү 30 түрдүү тоңдурулган тамак аштарды чыгарып өндүрүп жаткан Талайбеков Айдар Талайбекович менен кенен байланышып маалымат алып алсаңыздар болот экен. Чынында эле Кыргызстанда өнүгүп жаткан ар бир ишкерди биздин элибиз колдоп алат, коргоп алат деп ишенебиз. Биз чынында эле абдан ынтымактуу элбиз. Чынында эле биз алкышты кенен айткан кең пейил элбиз. Сизди алдыга сүрөп жаткандагы бул элдин батасы, элдин каалоо тилектери өркүндөтүп жатканын дагы билебиз. Азыркы учурдан пайдаланып элге сиз кандай кайрылуу жасайт элеңиз? Мисалы биринчи очередь ушул тамак ашка токтосом, кыргыз элим, мисалы бул айта кетки, буга чейин айткандай, ушундай эмелерден кичине чынын айтсам артта экенбиз да. Мисалы салыштырмалуу башка өлкөлөргө, башка эмелерге, даже ушу Бишкек шаарын эле салыштырсак, мисалы жана айта кеткендей эле, мисалы муну эметсең эле, ой, буну үйдөн эле жасабайбы, жалкоолор, өзүң деле жасап алсаң, ушуну деле жасап жейсиң да, сатып аласыңбы, акчаң көппү деп ойлойт. Бирок чынында, мисалы азыр мисалы өнүгүп өсүп атат, Кыргызстан деле, Бишкек деле өнүгүп өсүп атат, бирок мисалы үйгө барганда элементарно мына энелерибиз, эжелерибиз, сиңдилерибиз, карындаштарыбыз мисалы жумуштан эрте менен эрте кетет, кечинде келет, келгенде тамак жасаганга жетишпейт, ушул тоңдурулган тамак аштарды жасап
бат эле даяр болот экен. Мун ашып кетсе эң көбү 1 саатта даяр болот, эң баты 10 мүнөттө даяр болот. Бир четинен келгенде бул менин жумушума эме болсун деген эмеде эмес, бирок чынын айтсам бул аябай ыңгайлуу болот экен. Мисалы өзүбүзгө деле азыркы күнгө чейин менин деле ата энем кээде үйгө алып барам, энеме алып барып берип ушудан жасап коюңуз десем жөн эле койбойсузбу дейт. Бирок бүгүн жаза албаса дагы кайсы бир күнү керектелет экен да. Мисалы жетишпей атканда же үйгө ушу айтылбай коноктор келип калат го. Ошол малга аябай пайдалуу экен. Мисалы бат-баттан сала коесуң, уже даяр болуп калат. Биздин кыргыз элиге айтат элем, мисалы ушундай эмелерден өзүбүздүн ой жүгүртүүбүздү, өзүбүздүн мисалы жан дүйнөбүздү мындай кенейтип, жакшы каалоо тилектерди эле айтып, ушу Кыргызстандан чыккан өндүрүштөрдү баалап барктап, алдыга түртүп көтөрсөк, ошондо Кыргызстан дагы өнүгөт, дагы көп ийгиликтерге жетебиз. Сиздердин колдооңуздар бизге аябай түрткү болот, аябай жардам берет. Колдоп эле туруңуздар. Урматтуу теле көрүүчүлөр, кутман таңыбыз баарыбызга жакшылыктарды алып келсин. Бүгүнкү азык түлүктүн 30 түрүн чыгарып жаткан Айдар Таалайбековичке терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге чоң рахмат. Биздин куттуу студиянын эшигин тыкылдатып, мына ушундай азык түлүгүңүз менен келип калганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ал эми эл менен коштошуп алсаңыз болот. Кыргыз элим, биринчи очередь сиздерге Таңкы 5 каналына чоң рахмат. Ушундай жакшы күнү чакырганыңыздарга биз абдан кубанычтабыз. Дагы да болсо алдыга кадам таштап, мындан ары дагы жакшы иш аракеттерди алып барганга аракет кылабыз. Дагы көбөйткөнгө аракет кылабыз. 30 түр эмес, жыл өткөн сайын кошуп, чоңойтуп, ушул жанагы эле айтып кеткендей 7 областка жеткизгенге аракет кылабыз. Кудайым буйрса чоң аракеттерди көрүп атабыз. Иш жүзүндө дагы көрсөтөлү деп аракет кылып атабыз. Сиздерге да чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушу кыргыз элиме күлкү, шаң, жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Бар болуңуз, келип бергениңизге ыраазычылык, жакшы барыңыз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биз кийинки чыгарылышты улантабыз. Эч жакка алыстабай биз менен бирге болуңуздар.